Муслим ибн Саад деген улуу зат бар болчу. Ошол улуу зат Багдадта жашаган болчу. Анын жээни ажылыкка кетип аткан учурда ошол жээнине колуна туугандар 1,5 миллион сом карматат. 1,5 миллион сом карматат. Сом кайдан дейсиңер? Мен отуруп алып чыгардым. 10.000 дирхам колуна карматат. Баягы жээнин колуна ажылып кетип атпайбы? 10.000 дирхам карматат дагы. Азыркы акча менен 1,5 миллион сом 22 миң доллар болуп эсептелет. Азыркы акча менен. Айтат, Мадинага барасың, эң кедей үй бүлөгө ошону бересиң дейт. Акы кандай кетет? Акы жакындан алыска кетет. Тура эмеспи? Жакындан алыска. Демек, ошол киши жакындагылардан маселе калбай калды. Баарына жардам берди, тууганына жардам берди, айылы толугу менен жардам берди, кыштагына жардам берди дагы. Анан ниет кылып туруп, алыска дагы илишип калайын, ошол соопка дагы жетип калайын деп, алыска дагы канча 1,5 миллион сом жөнөтүп атат. Бул эмне деген сөз? Мусулман бай болуш керек. Бай. Кедейлик шариатта жакшы каралбаган нерсе. Кедейлик жүрөктө болот, чөнтөктө эмес. Чөнтөгүң бай болот, жүрөгүң кедей болуш керек. Хакыйкый кедейлик пайгамбарыбыздын кедейлиги. Пайгамбар эч качан бирөөгө муктаж болгон эмес, муну билгилиңиздер. Сахабалардын улуулары Абу Бакр Сыддык, Умар, Усман, Али. Али радиаллаху анхудан башка үчөө чириген бай болчу. Ошондуктан бул киши эмне кылдыгар? 1,5 миллион сом жөнөтүп атат тияка. Анан келип туруп Мадинага тиги издейт. Кайсы жерде мындай кишилер барбы десе, ооба бар, тетиги үй бүлөгө барат дагы аял чыгат. Айтат, сиздерге 1,5 миллион сом паланча жөнөттү эле. Шарт кошту, эң кедей үй бүлөгө бересиң деген. Тиги айтат, сага шарт кошкон экен. Эң кедей үй бүлө, тияктан бизден дагы кедей бар. Ошого барып бериңиз деп айтат. Кошунага айтат. Тиги үйгө барганда тиги аял чыгат дагы айтат, 1,5 миллион сом келди. Сизге берейин десе, айтат, экөөбүздүн абалыбыз бир. Ошон үчүн бул акчаны экөөбүздүн ортобузда чечип койсоңуздар жакшы болот дейт. Кошунун камын жеп атат. Сага азыр 1,5 миллион эмес, сага азыр 1 миң сом келе турган болсо айтасың, кой, чөнтөгүм асалайын дагы, кошунанга 500'ü бербейсиң. Бербейсиң деген сөз кээ бирөө тарынат экен. Менин баягы стилимден, менин стил сен дегенде сен эмес. Бул бир стил. Түшүндүрүү стилдерден бирөөсү, тарынбагыла. Сен деген сөз, мен силерди бирөөңөр да тааныбайм, абалыңда да билбейм. Чудастарбы? Сен деген сөз сен эмес бул жерде. Киши, ошол абалда болгон киши деген маанисинде. Ошон үчүн айткан сөздөргө көп тарынбагыла. Тарынат экен, копол айтат экен депчи устаз. Эми акыйкатты кантип айтайлы анан? Жумшартып айтайынбы же сүйдүрүп айтайынбы?